Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Оливье Бангертерди кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Төрага Нурланбек Шакиев Швейцария Кыргызстандын негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин белгиледи. Швейцариянын гидроэнергетика жаатындагы заманбап тажрыйбасынан пайдаланып, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу башкы максатыбыз. Мындан сырткары тоо туризми жаатында да Швейцариянын жетишкендиктери арбын экенин эске алуу менен тажрыйба алмашуу да артыкчылыкка ээ, деди Шакиев. Ошондой эле экономикалык байланыштар ортодогу мүмкүнчүлүктөргө толук жооп бербей тургандыгын айткан. Төрага соода жүгүртүүнүн көлөмүн көтөрүү жаатында да жигердүү иш алып баруу керектигине токтолду. Жолугушууда парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу маселеси да көтөрүлдү. Өз кезегинде Швейцариянын элчиси айтылган бардык сунуштар боюнча тийиштүү иштерди алып бараарын белгилеп, анын ичинен гидроэнергетика тармагына инвестиция тартуу боюнча керектүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрүн кошумчалады.